Assalamu alaikum. Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Видео тартууну улантуудабыз. Бүгүнкү дата 21/11/21. Апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеодо мына байкаганыңыздарда жалла Матиз унааларын көрсөтөбүз. Биринчи эле ушул көз алдыма ушул Матиз 3 чыгып атат. Көрсөтөйлү. Европа о, 2006. Коробка механика. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, корректировка фар. Партроник датчиктери, мынакей төртөө хром окантовкалар фараларда. Мына караганда корейский окшоп көрүнүп кетет, бирок Европа экен. Жакыныраак кылып айтканда баасы 300 000 сом деп атат ээс. Да бир Матиз 3 Европа. Байкаганыңыздардай граффити менен экен. Граффитиделерде гүлдүн сүрөтү мо капотунда, ушул алдыңкы крыло бамперлеринде. Бул жак арка тарабында да ушундай бар экен. Мында да 4 партроник датчиги. Рейлинг. Так, уна жабык экен, коробка автомат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, корректировка фар. Жакшы, комплектация жакшы. 2006 290 000 сом. Эсин байланыш номери 997 11 08 08. Монтөрелик. Канча деп атасыңар? Баасы жазылып турат, көрсөтүп коер эле. Матиз 2 Өзбекстан 2007 210 000 сом. Так, кондиционер жок, көрүнбөйт. Алдын кайнектери электро көтөрүчтө, гидравлика бар болуш керек. Дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы эле абалда. Монтөреле. Без комплектация. Кимден экен? Канча болуп атат? 250 000. Өзбекстан. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 2008-жылы чыгарылган. Машина базарда. 4 дөңгөлөк тең кышкы. Электро күзгү, кондиционер, максималдуу комплектацияда экен, гидравлика бар, пробеги 114 000 километр. Анан без комплектацияда мынакей отургучтарындагы баягы кездеменин сүрөтү ушундай болот. Саттыңарбы? Канчага сатылды? Канчага? Билбейм дейсиң го? Сатты. Мейли. Так, уланты берели. Мына кимден, силерден бе? Канча деп атасыңар? 210 000. Матиз 2 Өзбекстан. 2007-жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номери, комплектациясын көрөйлү. Жөнөкөй эле комплектация экен, пробеги 194 000 километр көрсөтүп атат. Машина Кейч канал. Так, уланты берели. Мо Матиз 2 Өзбекстан. Канча деп атасыңар? Таксыр. 190. Так, кондиционер жок, гидравлика барбы? Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, гидравлика барбы? Бар. Гидравлика бар экен. Так, канчага сурап атат аларман? Аларман 60 сурай. 160га? Болуптур. Жакшы. Бир бага келишип алды. Бир асырып чыгат.
Так, мына ушун жанында дагы Matiz 2, бул да Өзбекстан. Жылы канча? 2007. Полный комплектация. Кондиционер жок экен, да? Центр замок, пульту менен дейт, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, гидравлика бар экен. Басы канча болду? 185. 185 миң сом. Телефон номери? 70 менен 770 66 55 05. 66 55 05. Кайсыл? Matiz 1 көрсөтөбүз. Буну сөзсүз түрдө жакшы. Туманниктер атайын койгон экенсиңер, Коюлган 1999 Корея. Бунун баасы канча болду? 140 миң сом. Так, салонун көрсөтүп коебуз. Бал тур, мына айнек аркылуу көрсөтүп берем, бал. Бал. Так, анан канча деп атасыз Matiz 3-тө? 370. Корея. 2008 коробка автомат. 370 миң сом. Арканкы тарабынан көрүнүшү. Так, отургучтары велюрбу? Так, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер печка, электро күзгүлөр. Жакшы. Так, кете берели. Matiz 2 канча деп атасыңар? 250 миң. Без комплектация. Өзбекстан болуп калабы? Жок, Корея да, Корея бул. Автомат. Корея автомат. Мгм. 250 миң сом. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Ошондой эле мындай жыгач имитация болгон окантовкалар, торпедаларында да 199 миң 421 километр экен пробеги. 200 канча дедиңер? 250 миң сом кеми бар дейт. Matiz 2 Корея 2004 185 миң сом. Коробка механика. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары бир 60-50% бар. Салону айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер, эми Кореяда комплектация жакшы болот деген сөзү. Бул жактагы да бир Matiz 2 Корея. Туманниктер бар, 2002 165 миң сом, коробка механика. Пробег 209 миң километр. Matiz 2 Корея. Спрайт түстө. Туманниктер бар. Беспи 2004 коробка автомат. Без комплектация экен. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, пробеги 211 миң километр, отургучтары дагы эко кожада, подлокотник айдоочуда бар. 250 миң сом айтылыш баасы. Matiz 3 Корея 2005 коробка механика 280 миң сом. Салондар көрсөтүп коелу, кандайсы бар? Төрөлүк. Matiz 2 Европа деп комментарийде сурагандар көп эле.
өзү негизи Европалар аз эле чыгат. Ушул азыр Европаны жолуктуруп калсам, бул дагы уже мынакей сатылган атыптыр. Ичинде мынакей сатарма менен аларман кол алышып багылып атышат экен. Жөн эле сурап коелу маалымат катары. Жылы канча машинанын? 2002. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар экен. Коробка механика. Сатарман канча деп атат, аларман канча? 180 миң, аларман канча сурады? 158 миң. Мына көрдүңүздөр. Жакшы. Сатып алгыла. Так. Ушундай Matiz 2 Европа азыр 158 миңге сурап атыптыр. Так, кете берели. Могу жерде да бир спрайт түстөгү Matiz 2 Корея бул. 2003 коробка автомат. Баасы канча болду? 250 миң сом. Жабыш сатылган жери канча бересиң? 245, 5 эле миң чөйдүм бе? Так. Таза машина да. Немеби? Кожабы отургучтары? Же велюрбу? Велюр экен. Пробеги 206 миң километр. Так, кете берели. Matiz 1 Европа 2003 180 миң сом. Газ жабдыгы да бар экен, газ бензинде. Мына ачык экен, жабык экен. 180 миң сом. Европа жөнөкөй эле комплектация бирок. Так. Бести канча деп атасыңар? 220 миң. Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2008. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Кондиционер барбы? Бар, жок. Бар экен. Максималдык комплектацияда. Пробеги 154 миң 340 километр. Кетерели. Так. Мына өзүн сурап көрөлүчү. Канча деп атасыз? 230 миң. Matiz 2 Өзбекстан. 2007. 230 миң. Так. Кондиционер барбы? Кондиционер эмелиш керек. Заправка кылыш керек. Так, неме бар экен өзү. Заправка алып койсо болду дейт. Гидравлика, алдыңкы айнектери электро көтөрүш, комплектация жакшы эле. Пробеги 136 миң километр. Кетерели. Matiz 2 Өзбекстан. 2007. 180 миң сом. Электропакет. Гидравлика барбы? Кондиционер. Кондиционер да бар экен. Туманниктер. Жакшы комплектация. Так. Бул жакта да көрөлүчү. Жогорураак чыгып. Көпчүлүгү бааларында жазышпайт өзү негизи. Ошого баасы такталган унаалар көрсөтөм. Matiz 2 Өзбекстан 2010. Баасы канча болуп атат? 150 миң. Так, пробеги 126 миң километр. Эң жөнөкөй эле комплектация. Так, могу жерден Matiz 1'ди көрсөтөйүн. Matiz 1 Корея болуш керек бу. 2000. Баасы канча болду? 120 миң сом. Корея экен, а? Так, дагы кете берели. Matiz 2'ni көрсөтөйүн. Бул Корея болуш керек, 2002.
Басы қанша болуп атат? 200 миң. Ага, кондиционер, электропакет, гидравлика бар. 200 миң сом айтылыш басы. Так, Matiz 3. Корея. 2008 коробка автомат. Басын қанша да отас? 350 миң сом. Так, шунun арқасында Matiz 2 Корея екен, а? 2001 коробка автомат. Басы қанша oldu тақсыр? 200 миң кеми бар, а? Жақшы. Рейлинг айтмақшы люктағы бар екен. Yigitlerge sağlık süreyimiz. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Пробеги 158 миң километр. Так. Төреле. Айтмакчы, биздин канал аркылуу дагы ушу Унаа базарында туруп алып дагы жарыялап сатыңыздар, ушундай туруп алып деле. Буну менен сиздер ошол сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү дагы да жогорулатасыздар, көбүрөөк адамдар көрүп, кимдир бирөөнүн биздин канал аркылуу көрүптүр эле ошол видеобузду. Телефон чалбоо менен ошол сатып алышы да мүмкүн. Видеобузга лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бүгүнкү башка тартыла турган видеолорубузда көрүңүздөр үзбөстөн акырына чейин.